Бишкек шаарында Кыргызстандагы немецтердин элдик кеңеши коомдук бирикмесинин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына арналган улуттук съезд өтүүдө. Бул жылдар аралыгында бирикме көп улуттуу Кыргызстанда өзүнүн тилин, маданиятын сактап калууга ич ара ынтымакты бекемдөөгө салым кошкон. Съездин делегаттары Кыргызстандагы немецтердин элдик кеңеши коомдук бирикмеси этникалык элдин турмушунда өзүн өзү уюштуруунун жана Кыргызстан элинин ассамблеясынын жана башка эл аралык уюмдардын алкагында кызматташтыкты чыңдоо үчүн демократиялык принциптерди өнүктүрүүдө олуттуу роль ойногондугун белгилешти. Жыйында Кыргызстанда жашаган этникалык немецтердин жашоосуна өкмөт аралык кыргыз-герман комиссиясы маанилүү орунда турары айтылды. Комиссиянын ишмердүүлүгүнүн натыйжасында көптөгөн маселелер чечилген. 1998 жылы түптөлгөн кыргыз-немец достук жана кызматташуу үйү дагы этникалык элдин маданий, искусство, илим, жаңы технологиялар жана экономикалык долбоорлорду талкуулаган жайына айланып иштеп келет. Учурда өлкөдө 18 жаштан жогору 10 миңдей немец улутундагы жарандар жашайт. Основное направление — это сохранение все-таки национальной идентичности. Негизги багыт улуттук иденттүүлүктү сактоо. Биздин улуттун өкүлдөрү республикада чачыранды жашайт. Ошондуктан немис улутунун маданиятын, тилин, каада салтын жана ырым-жырымдарын сактап калууга программа даярдайбыз. Жаштар менен социалдык коргоого алынган адамдар менен иш алып барабыз. Учурда ишмердүүлүгүбүздү кеңейтип, Кыргызстанга актуалдуу болуп турган кичи мекенибиз Германия менен илимий, техникалык жана экономикалык кызматташуу боюнча иштеп жатабыз. Эки элдин ортосунда достук көпүрө болуп, Кыргызстанда жашаган немистердин жашоосуна чоң маани берилет.